отырганыңыздарга. Анан сурана кетем, урматтуу жертештер, азыр менден кийин 2 талапкер калды. Аягына чейин чыдап отуруп берсеңиздер. Мен Батиев Нурханбек Манатович, ушул Кара Суу районунун тургунумун. Жашаган жеримде ушул Майбек өтүп, Мадайбек өтүп, иштеген жерим Ош мамлекеттик университети. Менин дагы ушул жолдош талапкерлер сыяктуу программамда негизги ушу элибиздин учурдагы көйгөйлөрү камтылган. Менин программам 7 бөлүктөн турат. Мен кыскача гана токтолоюн. Биринчиси бул мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик саясат, укуктук мамлекет бөлүмү. Бул бөлүктө негизинен мен ушул мамлекеттик башкаруу жаатында көп жылдан бери өзүмдүн эмгек тажрыйбамды, ушул жаатта жүргүзгөн изилдөөлөрүмдү саясий эксперт катары өзүмдүн айтып жүргөн ой мүдөлөрүмдү ишке ашырсам дейм. Укуктук мамлекетте биздин Конституцияда жазылган менен биздин көптөгөн жарандардын укуктары бүгүнкү күнгө чейин жарандардын укуктары айрым учурларда тепселип келет. Ошол эле сот бийлиги тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан биздин жарандардын укугу кемсинтилип, тепселип, жок жерден айыпка жыгылып, ушундай көйгөйлөр ар бар. Мына ошондуктан ушул маселелерди кароо келечектин максаты. Ошондой эле парламент бийликтин бутактары боюнча айта турган болсок, парламент бул бийликтин негизги бир бутагы болсо дагы, башкача айтканда, бул парламент мамлекеттин жүрөгү. Ошол парламент кабыл алган мыйзам менен президент дагы, аткаруу бийлиги, сот бийлиги бүт баары жарандардын бардык жашоо ишмердүүлүгү да ошол мыйзамдардын негизинде ишке ашат. Качан парламент туура, адилет мыйзамдарды кабыл алганда, ошондо элдин жашоосу жакшырат. Болбосо өзүңүздөр көп болуп келаткандай бир топ жылдардан бери бизде конституцияга өзгөртүүлөр, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн натыйжасында кол олку содур болуп, саясий, экономикалык, башка кризистерге учурап келатат. Экинчи бөлүгүндө мен билим берүү системасынын көп жылдан бери ушул системада иштеген жаран катары ушул системада көйгөйлөрдү айтып келем. Бүгүнкү күндө мектептен тартып жогорку окуу жайларга чейин толуп жаткан көйгөйлөр бар. Ал көйгөйлөр эмнеден жаралды? Алардын жаралуу себеби ошол. Маселени тереңден анализдебестен, ошол чөйрөдөгү адистер менен кеңешпестен, үстүртөдөн кабыл алынган мыйзамдар, үстүртөдөн кабыл алынган стандарттар, программалар бүгүнкү күндө биздин билим берүү системасын ушундай түйшүккө салды. Мына жогоруда айтып атам, 12 жылдык билим берүү башка деген маселе. Бул жогорку окуу жайларында да ушундай сырттан келген гранттардын эсебинен түрдүү программаларды киргизип, ошонун натыйжасында жогорку окуу жайларында дагы билим берүү сапаты жылдан жылга төмөндөп барат. Үчүнчү бөлүктө мен кыскача айтып атам, кечиресиздер баарын айткан убактым жетпейт. Үчүнчүсү бул саламаттык сактоо системасы. Саламаттык сактоонун көйгөйлөрү баарыңыздарга маалым. Саламаттык сактоо ошол больницалардын, ооруканалардын киреберишинен тартып коррупцияга бизнеске айланган. Дары-дармектин сапатын көзөмөлдөө ошол көрүлүп жаткан медициналык тейлөөнүн сапаты кандай экени бүгүнкү күндө дагы абдан кейиштүү абалда. Ал жерде ошон үчүн бизде билим алган, ошол тиешелүү татыктуу адистердин баары чет өлкөгө чыгып кетти. Биринчиден ошол жердеги ошол адистердин айлык акыларын көтөрүш керек. Медицина кызматкерлеринин, билим берүү кызматкерлеринин. Ошондой эле мына баарыңыздарга белгилүү бир нерсени айта кетейин. Саламаттык сактоодо мына биздин экология бузулуп, турмуш шарт начарлагандан улам азыр өнөкөт оорулар көбөйдү. Боорун алмаштыруу, бөйрөгүн алмаштыруу деген. Мына көрсөңүздөр мечиттерде, жолдордо, мектептердин алдында карапка көтөрүп турган жарандар оорулардын сүрөтүн илип алып, ошолор чет өлкөгө чыгып 50 миң, 100 миң доллардан операция кылдырып, элден акча чогултуп, акыбети кайтпай атат. Эмне үчүн бизде ушунча адистер турса, эмне үчүн мүмкүнчүлүгүбүз болуп турса, ошол тиешелүү аппаратураларды бул жака алып келип, тиешелүү адистерди даярдап, ошол операцияны жок дегенде жарым ушул жерде төлөсө болбойт эле. Андан тышкары мына жаштардын арасында оорулар көбөйө баштады. Булардын баарын алдын ала турган профилактикалык иштер жүргүзө турган атайын мыйзамдарды кабыл алыш керек. Төртүнчү багыт бул социалдык
камсыздоо коргоо боюнча айыл жерлеринде мына азыр аксакалдар билесиздер, пенсионерлер эң төмөнкү пенсия бизде 7000 болууда. 7000 болду. 7000 эчтесеге жетпейт. 7000 мына Караганда баарыбыздарда 1ден 2ден 3ден өнөкөт краевский орлар бар. Чындаганда 7000 бир дарыса жетпей калат экен. Ошол үчүн бул багытта пенсияларды көтөрүп мына 500.000 айлык алып иштеген адамдардын, то есть кечиресиздер, 50.000 пенсия алган адамдардын айлыгына 5000 сом. 5000 сом алгандыгына 500 сом кошулууда. Өмүр бою гарбация этип, ден соолугун арнап, мугалимдер, врачтар, мурда колхоз иштегендер, чарбада иштегендердин баары болбогон пенсия менен, болбогон акча менен пенсияга чыгып атышат. Жөлөк пулдар боюнча айылдарда мына көп балалуу үй-бүлөлөргө жөлөк пулдардын төмөндүгү дагы ошол жакын үй-бүлөлөргө бала чакасын бакканга жетпей атат. Ошон үчүн биздин жаштар аргасыз чет өлкөгө чыгып миграцияга кетип атат. Ал жака барып өзүнүн нанын таап, келип үй жайын оңдоп алган эмес, ошо айылдагы суу маселесине, жол маселесине өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Мечиттерге салым кошуп атат, мектепке салым кошуп атат. Мамлекет жасап алганды ошол миграцияда жүргөн жаштар жасап атат. Андан кийинки бөлүк меники бул айыл турмушу, айыл чарбасы боюнча. Мына айыл чарбасы билесиздер, мына Кара Суу районунда бизде негизинен айыл чарбасы, Алай районунда негизинен мал чарбасы. Бизде айыл мал чарбасы дагы көңүлдүн борборунан чыгарып таштады. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздин каналдар мурдагыдай казылбайт. Суу жетпейт. Суу жетпегенден улам эптеп-септеп беде себеп коюшат. Түшүнө албайт. Мына жакында Өзбекстанда 50 километр турат, Андижанда жылына 2 түшүм алып атышат. Эгерде айыл чарбасына колдоо болсо, эмне үчүн 2 түшүм ала албайбыз? Айыл чарбасына колдоо бериле турган, айыл чарбасына бериле турган кредиттер, баягы насыя, пайыздар. Алар бүт ошол чоңдорго дегенде тааныш-пешмандарга кетет, дагы дыйкандарга жетпейт экен. Мына ушул механизмдерди иштеш керек. Андан тышкары менин ошол акыркыда мурунку программанын бөлүгү бул миграция маселеси, мигранттардын көйгөйү, жалпы республикалык көйгөй, бул маселеде дагы мигранттардын укуктук маселеси, чет өлкөдө мигранттардын укугу корголбой, ошолордун эсебинен чет өлкөдө жашап иштеп аткан консул, посол дегендер бар. Алар эч кандай укуктук маселеси чечпейт. Ошону дагы өздөрү чечип, өздөрү бутуна туруп, өздөрү уюмдарды түзүп, диаспора түзүп, тигинче бул мигрант кырсыкка учураса, өздөрү жардам берип атышат. Бул баарыбызга маалым нерсе. Эң акырында мен айтарым, бул эң акыркы программанын бөлүгү жергиликтүү бийлик жөнүндө. Биздин Конституцияда жергиликтүү бийлик өзүнчө бир бөлүк катары, өзүнчө бир мамлекеттик бийликтин бир төмөнкү звеносу катары аларга тиешелүү карындыкта берилген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол жергиликтүү бийлик жогору жакты карап, ал жактан кандай указания аткарып, жергиликтүү демилге, жергиликтүү инициатива деген жок. Кайсы жерде кайсы эгиндексе болот, кандай маселени чечсе болот, акча жок деп отурушат. Ошол жергиликтүү бийлик өкмөт чече турган эл өзү чечип атат. Ошолор демилге көтөрүп, элди шыктандырып, элге бир багыт көрсөтсө, эл дагы ушул багытта өзүнүн жашоосун оңдойт эле. Ошондуктан урматтуу жерлештер, эми айта турган сөз көп. Бул жерден эмес, жалпы кыргыз элине айта турган сөздөр көп. Кудай буюрса, учуру келсе, бул сөздөр айтылат. Бул берилип аткан убадалар аткарылат. Ага биздин акыл эсибиз, күчүбүз, билимибиз, көз карашыбыз туура келет, төп келет. Ошондуктан тандоодон жаңылбаңыздар, бул жерде баары татыктуу кандидаттар келип отурат, жаштар келип отурат, баарынын ушундай демилгеси бар, баарынын акыл эси, билимдери бар. Ушул өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошобуз деп турушат. Татыктууларды тандаңыздар. Менин номерим 18. Мени тандасаңыздар, мен сиздердин балаңыздар катары уят кылбайм деп сөз бере алам. Рахмат барыңыздарга. Анан аягында бир тамаша айта кетейин. Урматтуу Алайдан келген талапкерлер, мыйзамда көрсөтүлгөн эмес жоопкерчилик. Кандидатка чай берсе жоопкерчиликке тартылат деп. Ошондуктан чай ичип кетиңиздер.